азыр мугалимдин жумушу аябай оор болуп кетти. Мугалимге психологиялык жардам көрсөтсө болобу? Робот эле болуш керек болуп калды дейт. Албетте мугалимдердин жумушу аябай оор. Тем более биздин Кыргызстандагы системада отчетторда бар, балдар менен дагы мамиледе жумуштар аябай көп. Психологиялык жардам албетте керек. Анткени силер робот эмессиңер, анткени силер адамсыңар, силердин көңүлүңөр бар, жүрөгүңөр бар, силер да капаланасыңар, баардык нерсеге чыдай албайсыңар, анчалык кудуреттүү эмессиңер. Анан мектепте негизи психолог болуш керек да, ар бир мектепте. Ошол психологко кайрылыңыздар, андай жок болсо жанакы өзүңөрдүн педсовет же мугалимдер менен директор менен чогулганда ошондо айтып көргүлө, бизге психологдун жардамы керек болуп атат, биз психолог алайлычы деп. Андай болбой атса, анда башка жол менен кайрылып көрүңүздөр, адистерге кайрылыңыздар. Сиздин бир сеансыңыз, приемуңуз канча турат? Бир сеанс 1 сааттай болот, бир сеанска 1000 сом төлөнөт. 1000 сом болот. Саламатсызбы? Менин башым көп ооруйт, эс тутумум жок, дарыгер катары жооп берип койсоңуздар. Баш көп ооруйт. Бул жерде мен психолог болгон үчүн бир нерсе деп айта албайм. Скорее всего, невропатологко барыш керек. Башыңар ооруп атса, там мигрень, может быть, что-то там внутричерепное давление и так далее. Ошол жака кайрылсаңыздар, алар дагы да жакшыраак исследование кагаздарды карап туруп, анан кийин дары-дармектер жазып беришет. Саламатсыздарбы? Кызым 13 жашта, кызым операциядан кийин жыгылып калчу. Неврология проктология бөлүмүнүн врачтары психиатрга кайрылгыла деди. Башын тартсак эпилепсия диагноз коюлган. Сиз кандай кеңеш бересиз? Мен өзүм биринчи айтып кетейин, сиз сөзсүз түрдө невропатологко кайрылышыңыздар керек. Невропатолог жыгылып калган бул өтө эле жаман нерсе. Өрчүп кете электе баланыкы ушу жаш кезинде алышыңыздар керек. Анткени бара-бара баспай да калышы мүмкүн, сүйлөбөй да калышы мүмкүн, оору өрчүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен невропатологко кайрылыңыздар. Сиз кайсы невропатологко кайрылганыңызды билбей атсаңыз, по месту жительства өзүңүздүн поликлиникаңызга эле терапевтке барсаңар, ал сизге направление жазып берип, кайсы жерге кайрылганыңызды айтып берет. Бирок ошондон тышкарыда сөзсүз түрдө невропатолог менен бизде азыр ошо психиатр, психологдор чогуу тыгыз иштеп атышат. Эмне себептен дегенде, ошо балдар жабылып калбаш үчүн, коркуп калбаш үчүн, өзүнүн мындай ярлык деп коет, ошондой болуп калбаш үчүн силер дагы ага жакшы жолдорун айтып бересиздер. Ошол негизи эле ДЦП болуп же эпилепсия болуп ооруган балдар менен сиз иштешип көрдүңүз беле? Жок, бул менин направлениемде андай балдар менен иштешип көргөн эмесмин, бирок ошондой балдар менен иштешкен толтура специалисттер бар бизде. Ошол жака кайрылыш керек. Анан психиатрга кайрылгыла деген болсо, ошого кайрылыңыздар, алар айтат, обязательно айтат кандай эмне кылыш керек. Балаңыз батыраак сагайып кетсин, Кудайдан болуп, бактылуу болуш үчүн кандай жашаш керек дейт. Сонун суроо экен, мага аябай жакты. Аябай неме суроо да, бул татаал суроолордон. Сиз үчүн бактылуулук эмне, ошону биринчи көрүңүз. Ошого жараша уже ошого умтуласыз. Анткени мен үчүн бактылуулук сиз үчүн болгон бактылуулуктан ал айырмаланып турушу мүмкүн да. Мен үчүн бактылуулук, мисалы, мен жөнөкөй өзүмдү түшүнүп, эмнени каалап атканымды түшүнүп, аны ошол нерсеге жете алсам да, жете албасам да, бирок ошону сезип, түшүнүп, аң сезим менен осознанно жашаганда, мен өзүмдү мындай бактылуу эле сезем. Мисалы үчүн жолдошум менен, балдарым менен жөнөкөй эле отуруп, кыбырашып, алар менен сүйлөшүп отурганда, ошондо эле мындай бактылуумун да мен. Ошон үчүн ар кимдин бактылуулугу ар кандай да, аны сиз гана бир критерияларды сиз гана түзө аласыз. Сиз үчүн эмне экен, анан кийин ошого жараша ошого умтуласыз. Бирок азыр ошол век потребление деп коет, бирдемкени эле жаңы эле нерсени алып, жаңы телефон чыгат модель, ошого жетишим керек, жаңы үй, жаңы буюм, жаңы машина деп атып эле ошол биз өзүбүздүн жашообузду өтүп кетет экенбиз да. Ошол жерден өзүңө кантип стоп деп айта аласың? Бул бир мисал алып кетейин. Мындай нерсе бар да. Век потребления, биз ар бир адам баласы биз төрөлгөндө бир нерсеге муктач болот экенбиз. Ошондой төрөлөбүз да, табиятыбызда ошондой. Мисалы үчүн сууга, эс алууга, тамакка,
же мисалы үчүн бир сүйүүгө же сыйга признание деп коет. И ошол сыяктуу биздин бул болгон муктачтыктарыбызды эч жакка жок кыла албайбыз. Анткени бул бизде бар, ушундай төрөлгөнбүз. Анан көп нерседе мисалы үчүн ушундай болот. Биз кээ бирде мисалы үчүн кээ бир жигиттер мисалы үчүн обязательно мындай аябай бир кымбат, аябай мындай навороченный бир машинаны алат. Ошондо мен бактылуу болом, ошол бир кыз мага турмушка чыгат деп ойлойт. Бирок ал жерде же мени сүйөт деп ойлойт. На самом деле ал жерде ал бала, эгер ал жигит ал эмнени каалайт, ал машинаны эмес, ал бул бир жөн эле бир себепчи болуп атат да. На самом деле ал тиги кыздан ошол аны кабыл алышын каалайт, ошондон болгон сүйүүнү каалайт, жөнөкөй эле мындай признанияны каалайт да. И ошону эгер мындай түзмө түз эле сүйлөшүп эле мынтип эле мамиледе ошону таба алса, жанакы машина ага керек болбойт. Же мисалы үчүн мен жакшынакай кийинсем, мен жакшынакай боенуп, мен жакшынакай сулуу болуп турсам, ошондо гана эл мени сыйлайт, ошондо гана эл мен менен эсептешет деген ой бар да. А биз бир киши менен ал сулуу, көзү сулуу же аябай какой-то бир кымбат баалуу шубаны кийип алган үчүн сүйлөшпөйбүз да негизи. Ал адам болгон үчүн сүйлөшөбүз, анын ички дүйнөсү үчүн сүйлөшөбүз. Ошол үчүн мындай бир ортодо бир сезимдер пайда болот. Ошол үчүн силер кайсы нерсеге көңүл бурасыңар, ошол дагы ошону надо пересмотреть. Кайсы нерселерге маани бересиңер. Анан өзүңөрдү тыңшаганга аракеттенгиле, анткени чындап эле ошол машина керекпи? Же бир элдер силерди мындай признали деп коет, мына кыргызчасын азыр таап албай атам. Силерге дагы бир сый, урмат сездирет. Бирок биринчи очередь биз өзүбүздү сыйлай билишибиз керек. Биз өзүбүздү тааный билишибиз керек. Биз өзүбүздү сыйласак, андан кийин башка элдер дагы сыйлайт, башка элдер дагы эсептешет. Кээ бирде эми канча киши болсо ошончо ой болот да. Кээ бирөөлөр жактырбашы мүмкүн. Ар бир киши 1000 киши болсо, ар бир 1000 кишинин көңүлүн алыш мүмкүн эмес. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөйү бак азыркы аялдар Инстаграмда мисалы үчүн определенный көз же мурду же векалары болуш керек. Мода өзгөргөн сайын ошол өзүн кабыл кылдырыш үчүн, сүйдүрүш үчүн ошондо ар кандай өзү менен өзгөртүүлөрдү кылат да, пластика менен. Биринчи кадам бул биз өзүбүздү, биз кандай жаратылган болсок, ошондой болгон түрүбүздө өзүбүздү сүйө билүү. Биз өзүбүздү кабыл кылсак, тиякта дүйнөдө баары сүйбөсө дагы бизде бир бакыт болот экен да, ошондой сезим болот.